Мөлдүрдүн размерин карагачы, размери. Кейбір адамдар айтады, ей момын мұсылмандар, ей адамдар, фитна фасад қылбағыла, жер бетін бұзбағыла, кидетпегіле десе, алар біз оңдоо атабыз дейт. Biz salып атабыз, оңдоо атабыз, кыйынбыз дейбиз, бирок тилекке каршы жыйынтыкка карасаң бүт чарчайт. Мусулмандын жашоосу чарчайт болбош керек. Мусулмандын Аллах Таала Аллаху юхиббул мухсинин дейт. Allah Taala muhsinlerdi. Allah Taala aygana çören oңдогондорду жакшы көрөт дейт. Алату ак калпагын кийген кезде аскасы көк асманга тийген кезде күндүз ушул пробкага туруп, пробкадан чыгып заправка кылайын десең, заправкада очередке туруп эле өмүрүң өтүп кетет экен да. Күндүз иштеген. Түнү пробкада деле турбайсың, очередте деле турбайсың, тарс уруп жүрө бересиң заказдардычы. Айланайындар, могул жака прямо кеткендер, прямо токтоп калса, дополнительный күйгөндө мен солго бурулмакмын, давай айда деп сигнал бербей, күтүп турабыз сабыр кылып, потому что прямо дагы болот бул жактан. Клиентти күтүп отурам. Погода сон, чөптөр чыгып калган. Сон гүлдөптүр, өтө сон гүлдөптүр. Бул жагы деле. Toyota Samaru дейт. Toyota Samaru. Ушундай да машина бар эле, Toyota Samaru деген. Ноль алты KG 666 09 KG 888 окуучулук күндөр эми кайрылбайт деп кой. Жыргашып волейбол ойношот сабактан кийин балдар биякта. Биякта футбол. Бул жакта картошка ойношот. Мен заказы күтүп турам. Бул жактан чыгышат экен. Жанат экөөбүз обед кылтабыз бүгүн. Обед. Видео отчет. Видео отчет. Приятного, Жанат. Экөөбүз эки ак саната менен 2018-жылдарда эле чогуу иштеп жүрдүк эле. Экономдо. Азыр кайра ошол история. Кандай гана сон, мойкада эч ким жок, очередь жазуучу жок. Өзүм жалгыз жүргөн. Таң атып баратат. Пена чачып койдум. 2 мүнөт турабыз. Айнектерин сүртүп, полип жанагыларын парокторун сүртүп коебуз. Ошону менен мойка бүтөт 5 мүнөттө. Азыр панорамадагы зона отдыхага келип калдым. Мен бияк менен чыгып,
панорама жак менен түшүп кетебиз. Заодно панораманы обзор кылып көрсөтүп коем. Панорама деген гостевой дом. Панораманын территориясынан түшүп баратабыз. Шаарга вид. Панорамадагылар. Шашып бараткандар да кой. Апрельская сирень взяла за душу мою. Я тебе говорю, колыбельную спою тебе. Апрельская сирень взяла за душу мою. Короче, жамаат азыр мондай ситуация болду. Жаңы эле бир кыз заказ берет площадьтан. Анан бул Нижний Аларчага келет. Анан адреси ошол Кыргыз көчөсү менен түшүп баратып, оң жака бир аз киргенде экен да. Анан кирбей эле токтоп коюңуз деди да. Остановкадан токтодум. Ал түшүп туруп эле сразу чуркап кетти тиякачы. Бирок жана точка коюлган жагына чуркаган жок да, наоборот ошо по главной дороге ылдый жака карап чуркап, аркы бетке өтүп жолдун. Анан бир кафеге кирип кетти. Ошол машинадан чыгып, машинанын эшигин ачып, чуркап бараткан моментте эле резко отмена болду. Эми завершать этейин дегенде, эми басып аткан моментте. Ошо машинадан чыгып туруп эле резко отмена кылып туруп, качып чуркап кетип атат да. Анан тигил кыз жолдун аркы бетинде тротуарда чуркап баратат, мен бул бетинде сигнал берип туруп, там чоң кыз заказыңыз отмена болуп кетти десем, мына карап туруп эле анан унчукпай кетип атат чуркапчы. Жигиттер, парктын комиссиясын өзүңөр каалагандай кылып настройка кылып атырган парк бизге да келген. Бул эксперт парк. Бул парк 8 жылдан бери Россиянын территориясында мыйзамдуу түрдө иштеп келаткандыктан өзүнүн айдоочуларына коопсуздукту жана туруктуулукту кепилдикке берет. Парктын комиссиясын айта кеткендей эле өзүңөр тандайсыңар. 3 варианты бар. Биринчи варианты 2%, экинчи варианты ар бир заказдан 4 сомдон, үчүнчү варианты суткасына 55 сом. 55 сом төлөп коюп, каалаган количествода, каалаган суммаңарга заказ кыла берсеңер болот. Жана силер регистрация кылып, ийгиликтүү фото контролдон өткөндөн кийин силерге саламдашуу бонусу 100 сом түшөт. Эң эле жакшы жери досуңду чакыр деген программасы бар. Досуңарды чакырасыңар. Силердин атыңарды айтып регистрация болгондон кийин силерге 1000 сом түшөт. 5 досуңду чакырдың, 5000 сом иштедиң. Круглосуточная техническая поддержка жана круглосуточно акчаңарды каалаган банкка комиссиясы жок чыгарып алсаңыздар болот. Бул реклама эмес деген болсом адашып калам. Бул реклама, бирок силер эгерде кечке иштеген болсоңор, паркка 150 сом, 200 сом комиссия бересиңер. А бул жерде жакшы варианты көп иштегендерге суткасына 55 сом төлөп коесуң, калганча заказ кыла бересиң. Бул менин силерге кеңешим. 8 жылдан бери иштеп келаткан тажрыйбалуу айдоочу катары. Анан ошол жерде как раз парковка бош бар экен эле, аркы бетте. Кафенин жанында бирөөсүнө бир пустой место коюп туруп эле кафеге кирип туруп тиги кызды таптым. Таап, могу заказыңыз отмена болуп кетти, мына келгенден кийин отмена кылып салдыңар эмнеге десем, менден акча снимать этип алды дейт. Ал интернетте өчүп келген эле телефонум.
Плюс андай история поездыңызға кирип карасаңыз, жана успешный болгон болсо историяга түшүп калат деп караткан карайын деген жерден анын телефону өчүп калды. 1% болуп турган экен, телефону өчүп калды. Анын апасы менин номеримди жазып алды, апасынын жанына кафеге шашлык жегени кириптир эле. Апасы менин номеримди жазып алды, мага акча салса силерге салып коем дейт. Мен кыздын номерин да сохранить этип алдым. Должна 300 деп. 297 ушундай чыккан болчу. Ошондой интересная ситуация. Анан Яндексте мындай негизи невозможно болуш керек болчу да. Карта менен заказ анан уже келип калгандан кийин отмена болбош керек болчу да. Негизи отмена кылса делечи. Что-то таң калыштуу ситуация болуп атат. Ошон үчүн абайлайбыз. Карта менен болгондо клиент түшө электе эле завершать этип салгыла желательно. Ал тиги түшүп чуркап баратканда мен завершать этейин деп атканда, отмена болуп кетти да. Жетишпей калдым. Моякта историяда да жок ал поездкачы. Азыр мен могу Яндекстин техподдержкасына да жазып көрөм. Яндекске жаздым ушул ситуация боюнча. Последний заказ: девушка вышла с машины, не доехав до адреса 50 метров. Как она вышла и бежала, заказ отменился. Как только хотел завершить. В истории заказов тоже не вижу. Оплата была безналичной. Пошел за девушкой, она в кафе зашла. Она говорит, что деньги с нее списали. Анан история жанагын жөнөтөйт. Историядан карап номер заказан жөнөтөйт. В списке нет этого заказа. Сейчас смотрю даже в отмененных. Это правда ошибка. Спасибо большое, что сообщили. Уже работаем над ней. Простите за неудобство. А деньги десем? Разработчики уже работают над решением проблемы и стараются сделать это как можно быстрее. Простите за задержку. Мен жооп жазгам. Хорошо. Как решится эта ситуация, обязательно мне сообщите, пожалуйста, и жду оплату за поездку. Так, мен де баягы проблема боюнча эксперт паркка да жазгам. Силер дагы обращение кылып койгула, может силердин базаңарда бар, бирок менде эчтеке көрүнбөй атат деп жазгам. Могу ситуацияны кааласаңар пауза коюп окуп алсаңар болот. Анан здравствуйте, присылаем вам историю заказов дейт. Анан бул жактан история заказов жөнөтүп турмун. Бүт заказдар, кандай заказдарды кылгам. Hyundai Sonata деп турат. Отменен, выполнен. Список турат. Чүй, проспект Чүй, Нижний Аларча, Средний переулок деген алып баргамда, ошол отмена болуп кетип жоголуп кеткен. Не смогли назначить заказ на водителя дейт. Уже келгенден кийин отмена болуп калганда, уже кызы жеткиргенден кийин отмена болуп калган. Можете посмотреть, может по адресам вспомните, какой это был заказ дейт. Заказ сервис дейт. Могу жөнөптүр списогун. Булар өздөрү да угадать этип калыптыр да, кайсыл заказдан ошибка болгонун. Поезддан по времени подходит под описание вашего заказа. Подскажите, вы по факту пассажира довезли, верно? Да, именно этот заказ. Сейчас напишем в поддержку Яндекс по данному заказу. Вы также можете приложить данный скриншот, который мы вам прислали, ваше обращение, чтобы его дополнить. Хорошо, спасибо вам большое, Духом. Запрос составили, ожидаем ответа от Яндекс. Азмен жазып, спасибо. Деньги за вчерашний заказ поступили. Яндекске кирсек, мына бүгүн карап көрдүм, атайын текшерип киргенде мына эң акыркы платеж ушул болуп калыптыр да, бирок андан кийин деле көп заказдарды кылгам. Түн жарымга чейин, саат 2-лерге чейин. Мына оплата по заказу деп, мына Нижний Аларча, Средний переулок деп түшүптүр. Комиссия сервиса 17 сом. Отменен, статус отменен дейт. Безналичный. Бирок түшүптүр да. Бирок бул жактан комиссия сервис алыныптыр. Комиссия парк алынбай калганбы, бирдемке болгонда, ушундай болуптур.
Бирок 297 сом түшүптүр. Отмена оплаты по заказу проспект Чүй 120 дейт. Отмена оплата болуп турган, кайра оплата болду, кандай түшүнбөй калдым. Ага чейин баланс канча сом болгонун билбейт болчумун, ошондуктан мен билбейт да, бул заказга одновременно отмена оплаты деп келиптир, андан кийин эле сразу эле ошол эле время, ошол эле минутада кайра оплата деп келиптир. Ошон үчүн азыр жазып койдум: здравствуйте. Оплата по данному заказу минуту. Так, мына эксперт парк менен жазышкандарым. Анан булар айттыр да: спасибо вам большое, деньги поступили за вчерашний заказ деп мен айтып алган экенмин да буларга. На самом деле түшө элек болчу экен. Анан булар айтты: здравствуйте, можете прислать скриншот, у нас данный заказ отображается как неоплаченный, дейт. Да, я тоже только что заметил, снизу отмена оплаты стояла деп. Мына отмена оплаты, потом оплата деп турат да. Мен бул жакта бүт көрсөттүм, запись экрана кылып. Мына булар жазгандары пауза кылып коюп алсаңар, көрүп алсаңар болот. Комиссиясын алыптыр, бирок акчасы түшө элек экен деди. Разбираюсь в вопросе, приду с ответом в ближайшее время, дейт. Мына булар парк жазган да, буну уже. Парк жазган. Анан мен дагы жөнөттүм. Яндекс.ке эмне деп жазганмын жөнүндө. И я написал в техподдержку вот так. А булар мына жооп берген: списание за заказ уже перезапущено как. Анан туруп Яндекс уже азыр эле 18 апрелге жетпей эле, азыр бүгүн канчанчы число? 15 апрель. Уже салып коюптур. Яндекс оплатил данный заказ дейт. Мына скриншот жөнөттү, бул жакта мына 15 апреле компенсация дейт. Комиссиялары ылыйында. Анан 1311 менин балансым азыркы 1101 демке болуп турду эле, ошо кошулуп турду да, короче. 1001 демке болуп турган. Документ номер бар экен. Оплата по заказу проспект Чүй 120. Түшүптүр. Буларга жазган Яндекстин жолу: стоимость этого заказа уже компенсирована. Водитель может проверить это в карточке заказа в разделе платежи. Если остались вопросы, пожалуйста, напишите в этот чат. Постараюсь помочь. Если вопросов нет, вы можете оценить мою ответственность. Короче, түшүптүр. Эми мен өзүм кирип текшерем. Спасибо вам за содействие. Мына эксперттин паркы мына грамотно бүт обращениялар кылып, водительдин жанын тартып берет да, короче. Яндекс менен ызычуу болгондочу. Мына зерикпей, ар бир копейка үчүн, сен үчүн жана кылышат да, жазышат. Эми Яндекс Прого киребиз. 1054 болчу, мына 1312 болуп калыптыр. Обновить еттим, көрдүңөрбү өзүңөр? Карточка заказовга киргенде мына кечеги 9дардагы заказ болчу. Бирок ал историясына кирбей калдыбы? Мына проспект Чүй түшүптүр мына акчасы. Итогу 240 сом 57 тыйын таза калыптыр бүт комиссиялардан сырткары. Ушинтип бул вопрос жабылды. Эгерде ушинтип жазып активно жана калбасаңар, Яндекс ошол бойдон деле унутуп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн паркка обращение, биринчи өзүңөр Яндекске обращение кылгыла. Силерди укпай жанагыларды жөнөткөн болсо, шаблондорду паркка жазгыла. Парктарын жазганда булар серьезныйраак карайт да, бир аз. Ошол менен история бүттү. Отмена заказ. Мен жана иштегенден бери мындай случай биринчи жолу болуп атат да, именно ушундай случай. Мурда болчу эле, бирок башкачараак болчу. Азыр именно жеткенден кийин өзүнүн өзү заказ отмена болуп кеткен биринчи жолу болду. Ушул вопрос ушундай чечилди. Силерге дагы на заметку. Пайдасы тиет буюрса. Арендадан кутулуп, бош убакыт көп эми. Ушинтип балык кармап отурмай. Природада.
Мына балыктарды салып койдум кармалган. Деп эле кайыр эле тамаша. Газ заправка кылып атам. Бүт заправкаларга барсам, 3 заправка бардым. Жанагы газ жок экен. Ошон үчүн бул жакка келдим. Бул жакта качественный жакшы газ да, проверенный. Ошон үчүн шак келдим. Так, ковриктер мына. А на какие сказали у вас готовы есть? Готовых у меня нет? Нет. Заказ сделал? Лекала. Сделай. Да, лекала. Вот лекала у тебя 80-90 машин. 8. Вот на эти машины, да, лекала, да, вот эти готовые. Зефира, Венто. Ну, на те машины, которые в основном у нас по городу, да? Да, второй. 2200 седанга болот экен. А бортиктери менен получается 2800 болот экен. Без борт 2200. Любой седан. Жеңил машинага. Мен Матизге заказ кылдым 2200. Просто лекаласы жок экен Матиз экиники. Эртең машина айдап келип, анан уже жасатыш керек болуп калды. Борончу байке өтүп кетейин деп суранды эле. Кой берип койсом 2 саат рахмат айтты аварийкасы менен. Базар жок. Карасам борончу байке айнектен башын чыгарып туруптур. Кодул байке бар эле го, борончу станция бар. Тетин айнегинен көрүнөбү, көрүнбөйбү билбейм. Бул жака бүгүн помидор отургуздук. Бүгүн 19 апрель. Чогуу көрөбүз кандай өсөт экен. Кийинки видеолордо да киргизип турам кандай болуп калганын булардын. Алып пышкан убактарына чейин тартабыз. Анан чоң ата ошол жак менен киресиз. А бул жака огурцы бадыраң отургуздук. Умар, жанагы жейсиңби бул бышканда? Помидор, огурцы бышканда жейсиңби? Ооба. Кандай болуп бышат? Мынанчалык, анткени мынанчалык, клубника мынанчалык, картошка мынанчалык, бадыраң мынанчалык. А помидор мынанчалык. Чоң болуп бе? О, одуванчик. Одуванчик таптым. Сүйлөйтүн. Катуу үйлө. Асманга үйлө, асманга. Айкен огурцы мынанча неме кичинекей баклажан пышканда, баклажан уна жакта мынанчалык пышты. Кстати, неме биздин уна жакта даракта неме өстү. Мынанчалык неме коро. Өрүктө кичинекей неме дейт. Коро. Жедиңби анда тузга тийгиз жедик жана, э? Ооба. Бул жакта гүлдөр, булар да чоңоет жакында. Мондай машинаны биринчи жолу көрүп атам номерди. 10 KG 037 AAS дейт. Жана Япониядан келгендерге мына окшойт. То есть Абхазиялардан келген. Күндүзгү суюта мына. Машиналар жуулуп атат. Элдер шыпылдашып атат.